Акчанын сырлары дал ушул темада бүгүн кеп козгодубуз. Акчага тийишелүү алгачкы коногубуз келип кетти. Бизге 20 000 сомун калтырып, ал эми азыркы коногубуз дагы бар. Балким бул мырза дагы бизге өзүнүн каражатын таштап кетет. Үмүт кылабыз. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер Шерболот Аскербек уулу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Манайыңыз жакшыбы? Манайым 5. Буга чейин түз эфирге чыкпаганыңыз билип турат, Шербек. Сүрдө. Биринчи жолу, алгачкы жолу. Бирок кантсе да бизнес чөйрөсүндө адам менен баарлашат. Бул жакшы, бул нерсени жакшы билишет. Биринчи эле суроом, бизнеске кантип келип калдыңыз? Эң башкысы, эми студент кезибизде эле жеке ишкерликти баштаганбыз. Майда чүйдөлөрдөн баштаганбыз дегендей. Эң алгачкысы жеке ишке дегенде идинца салчубуз. Эми биринчиден мисалы идинца салып баштаганбыз, мисалы студент кезибизде ошентип баштаганбыз. Майда чүйдө иштерге киришип атып, башка жерлерде ишканаларда тажрыйба топтогонбуз. Мисалы эми көчөдөн башталган деген нерсе да. Мисалы үчүн бизнес баштоодо конкреттүү бир бизнес планды түзүп алышат. Бирок бирөөлөрдө мындайча айтканда идея чыкса, кээ бирөөлөрдө каражат жок болуп калышы мүмкүн. Сиз жеке бизнесиңизди баштоодо эмнелерге көңүл бургансыз? Эң башкысы алдыга максат койгонбуз. Ошол максатка эми умтулуп, ошого аракеттенип иштеп, ошонун натыйжасында бүгүнкү күнгө жеттик да. Эң башкысы максатка жетерде көп тоскоолдуктар болот. Бут тосуулар болот дегенде азыркы учурда деле бар дегенде, бирок ага карабастан эми максатка жетүү каражатын өзгөртүп, умтулуп келатабыз дегенде. Жанагы максатка жеткенде кийинки келечектеги башка максаттарга умтулуп ошолорго жайгаштырып эми барып атабыз дегенде. Азыр байкасак, көбүнчө ишкерлер жаш адамдар да, жаш кадрлар. Бул мындай айтканда колдоо бар үчүн чыгып атышабы же азыркы жаштар ушунчалык акылдуубу? Ошону билгим келет да. Мен кошулгусу келет бул. Мен жеке оюм боюнча бул адам жаш ишкерлердин өзүнүн идеясы, өзүнүн ой жүгүртүүсүнүн натыйжасында жана албетте эми белгилүү бир деңгээлдерде колдоолор бар, инвестицияны издеп атып, ошонун натыйжасында бул бүгүнкү жеңишке жетип атат деген ойдомун. Мен өзүм дагы билем, экономика тарабында окугандыктан компания кандайдыр бир ишкана ачасыңбы, товар жаратасыңбы, ал экиге бөлүнөт, кыска мөөнөттүү товар же болбосо узак мөөнөттүү деп. Бизнес чөйрөсүндө мисалы үчүн кайсысына көңүл буруш керек? Мисалы үчүн көбүрөлөр көп каражат табыш үчүн кыска мөөнөттүү багытка басым жасашат. Сиздики кандай? Биздики икемдүү болуш керек. Эки багытка тең, узакка дагы, анан кыска мөөнөткө дагы. Узакка дегеним эми узакка, келечекке, планга, брендке маани берип, ошого умтулуш керек, сапатка маани бериш керек. Кыска дегенибизде эми ар бир сезонго, ар бир планга пландаганга жараша, ошого ошол планды аткарганга 150%. Жана максималдуу киреше табуу. Максималдуу киреше табуу. Ошого умтулабыз. Сиздин бизнесиңизде өзүңүздүн планкаңыз болуш керек деп ойлойм да. Сиз каалаган планкага жеттиңизби? Жыл сайын план коебуз, ошого 90%га жетебиз. Бизнес баштаганда, мисалы үчүн, кээ бирөөлөр туугандар менен баштайт, кээ бирөөлөр болсо достор менен баштайт, группалаш болобу, курсташ болобу. Айтып коюшат го, негизи бизнес чөйрөсүнө келесиңби, бийликке келесиңби, тууган, дос дегенди аралаштыра көрбө, бир күн болбосо, бир күнү таарыныша кетишиң толук мүмкүн деп. Сиздин оюңузга да толук кошулам. Менде да ошондой ой. Негизи эми туугандар деген эми иштегенге жараша. Мен да өзү адам өзүнүн койгон максатына, алдына коюп берген максатка жетсе, ошого умтулса, ошого жараша эми ишке алабыз дегенде, ошого жараша иштешебиз. Тууган, тааныш менен жыйынтык чыкпайт менин оюм боюнча. Эң башкысы адам максат коюп, ошону аткарса, ошого жараша иштешебиз. Сиз ушул бизнес жаатында билим алгансызбы? Же болбосо тренингтерге барып турасызбы? Негизи өзүм экономика багытындагы бүтүрүүчүсүмүн. Тренингтерге барып турабыз, тренингтерди берип турабыз. Бишкек көбүнчөсү эми Бишкек шаарында тургандыктан Бишкек шаарынын тренингтерине катышып турабыз. Негизинен кайсы адам баласы компания же болбосо кандайдыр бир өндүрүштү өндүрбөсүн, бардык рынокто, мындайча айтканда, кайсы бир өлкөнүн рыногунда лидер болууну каалайт. Жеке компания болушу мүмкүн, жеке ишкер өзү болушу мүмкүн. Сиздин кандай планыңыз бар, мисалы үчүн? Мен 5 жылдан кийин
мындай планды аткарам, же болбосо биз мындай кыскача айтканда 5 жылдан кийинки шер болуп экенин кандай элестете алабыз? Lamborghini айдаган, жеке учак менен учкан балким. Эми аны убакыт көрсөтөт. Планыбыз жакшы эле, жогору деңгээлдеги кыргыз элине кызмат көрсөткөн адамдардын бириси болгубуз келет. Буюрса ошо умтулуп атабыз, ошол иш үстүндөбүз. Негизи абдан жөнөкөй мырза экен. Көбүнчө байкасаң, көчөдө мындай зыңкыйып, сонун машина айдап эме кылгандын чөнтөгүндө кээде 1 сомдон кем акча болбойт. Ал эми жөнөкөй жүргөн инсандарды, жөнөкөй машина айдаган адамдардын аябай артында көптөгөн байлыгы болот деп ойлойм да. Ошондон сөзсүз түрдө ушул байлыкты топтоодо эмне кылыш керек деп ойлойм да. Вот сизге суроо. Эң негизгиси эми байлык топтоодо, негизи акча каражатты сактоодо, колдонууда эң башкысы чыгымдарды жана кирешелерди сакташ керек. Мен өзүм жеке өзүмдүкүн айтып берейин, мен чыгымдарды эсептейм, чыгымдарды жазып турам. Мурунтан бир аз кичине кыйынчыраак болчу. Былтыр үйлөнгөнбүз, үйлөнгөндөн бери ал чыгымдарды жазуу, саноо келинчегибиздин мойнуна түштү дегенде. Үй бүлө кургандан кийин сөзсүз түрдө бизнести алып кетиш кыйыныраак болсо керек, эмне дегенде бул жака да бөлүш керек, бул жака да бөлүш керек. Же андай болгон жокпу? Бизде азырынча андай нерсе боло элек. Келинчегим азыркы учурда жардам берүүдө. Биздин кеңсебизде эле коңшу кабинетте эле, бөлмөдө эле иштейт дегенде. Жардам берет. Мисалы үчүн компаниянын рынокто өзүнүн мындай авторитеттүү көргөзүш үчүн, лидер болуусу үчүн сөзсүз түрдө анын кол алдында иштеген жардамчылары, өзүнүн ишкерлери менен мамилеси жакшы болуш керек. Себеп дегенде дал ошол адамдар жөн гана күзөтчүсүнөн баштап, эсеп кысапта иштеген айымы мырзасынан баштап бардыгы бирдей көз карашта, бирдей планды коюп, алар менен жетекчинин да мамилеси жакшы болуш керек. Сиздин өзүңүздүн жеке ишиңизде, жеке ишкерлик чөйрөңүздө кардарларыңыз менен, жеке өзүңүздүн командаңызда, курамыңыздагы адамдар менен мамилеңиз кандай? Мисалы үчүн аларга кандайдыр бир саякатты уюштуруп турасызбы, аларга мындай мотивация берүү үчүн, стимул берүү үчүн? Биздики кардарлар менен негизи кол алдында кызматкерлер байланышат, ошолор менен баарлашат, сүйлөшөт дегенде убакыт болгонго жараша өзүм дагы чогуу консультация бергенге аракет кылам. Кээ бир биздин кардарлар бир гана менен сүйлөшкүсү келет, ошолор менен көңүл буруп, убакыт бөлүп ошо менен өткөнбүз. Балдарыбызга кол болсо кызматкерлерге мотивация катары эми кээ бирде премия жазганга аракет кылабыз, кээ бирде эми чогуу бир жерге барганга, же болбосо чет өлкөгө. Эң акыркысы жакты окшойт, чет. Жок, кол алдыңызда канча адам иштейт? Кеңсебизде өзү 3 эле адам иштейт. Менден сырткары иштеп аткан, анын калгандары эми сыртта иштешет. Чет өлкөлөрдө, Чет өлкөдө эмес, эми Кыргызстан ичинде да адамдар менен баарлашып иштешет. Так санын айтсаңыз, канчадасыз азыркы учурда? Канча жаштасыз? Азыркы так жашым 25-те. 25,2 дегенде. 25-те, 25 жашында жеке ишкерлик менен алектенүү менин оюмча болуп көргөндө жетишкендик. Ушул учурга чейин кандай материалдык байлык топтой алдыңыз? Кандайдыр бир азыр көпчүлүгү жооп берет, негизи материалдык байлык десең, ал сыр бойдон калсын деп. Балким сиздин айтканыңыз башка жаштарга, бизнес ачып аткандарга жардам бериш толкун. Азыркы учурда мен байлыгымден бул менин тажрыйбам деп ойлойм. Бул куракка чейин жетиштүү деңгээлде бир тажрыйба топтодум, дагы топтогонго аракеттенем. Эң башкысы мындай макалбы, мындай бар эле го. Эгер алдыңа акча же болбосо тажрыйба чыкса, кайсысын тандайт элең дегенде, тажрыйбаны таптап, ошого жараша байлык, акча кийинчерээк келет деген. Туура айтасыз. Сонун жооп болду. Асель жакшы суроо бергиси келип жатат болуш керек. Кача суробойсуңбу? Америкалык жаштар үй машина алышпайт экен, мисалы үчүн киреше тапканда. Алар кандайдыр бир келечекте өзүнүн балдарынын балдарына сактап, анан ишкерлик акча жүргүзүшөт экен. Биздин Кыргызстанда ушул нерсени колдонсо болобу жана ишке ашабы? Биздин Кыргызстандагы ишкерлер баясанда бир гана экатаж там салат. Чоң заңгыраган машина алат, Сиздин оюңуз кандай? Азыркы жаштардын бир аз ой жүгүртүүсү өзгөрүп баштады. Сиз айткан ошо Америка, батыш тарапта эми машина албай эле койсо болот, үй 2 этаж заңгыраган үй салбай эле койсо болот дегенде арендага эле алып,
иштесек болот деген мааниде болуп атат да. Мен оюм боюнча дагы эми убакыт көрсөтөт меники кандай болоруна, 5 жыл кийинби, 10 жыл кийинби ошо убакыт көрсөтөт. Бирок эми мурдагы жылдарга салыштырмалуу биздин Кыргызстан элибиз Кудайга шүгүр жакшы эле жогорку деңгээлде өнүгүп эле баратат дегендей. Жакшы. Бизнес деген нерседе көпчүлүк учурда эмне келет? Кандайдыр бир товарды элге сунуштап, максималдуу киреше табуу. Кээ бирөөлөр ошол чөйрөдө кирешени көздөйт, кээ бирөөлөр компаниясынын келечегин ойлойт. Ал эми кээ бирөөлөр болсо, мындайча айтканда, жеке ишкерлери менен өзүнүн кардарлары менен да байланышты үзбөй, рынокто лидер болууну көздөйт. Мисалы үчүн сиз жеке ишкер катары айтып өтсөңүз, сиз рынокко келгенде эң алгачкы, мындайча айтканда, максатыңыз эмне болгон? Эң алгачкы максатыбыз эми жардам берүү, кыргыз элине жардам берүү болчу. Ошолго эле умтулуп баратабыз. Ошол менен бирге максималдуу пайда табуу жана элге сунуштаган кызматты сапаттуу деңгээлде, жогорку деңгээлде сунуштоо деген. Рахмат. Рахмат келип бергениңизге. Максималдуу рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү темабыз акчанын сырлары болду. Ал эми бүгүн бизде конокто жеке ишкер Шерболот Аскербек уулу болду. Биздин эфир улана берет.